Atış бүткөндөн кийин эле четте турсам, мына жакты төп жөнөдү. Балдар айтты, үй күйүп атат деп жүгүрүп чыксак үй күйүп атат. Şimdi kava değil, ben bu armağanı kimge mi etersin yani? Sekizinci mayda Kırgız-Tajik çegarasındagı Tajik jarandары tarabынан өрттөлүп, күлү көккө сапырылган бул үй билгенге жөн гана турак жай эмес. Бул там ошол чегарадагы Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоп турган, чегараны кармап турган үй болуп саналат. Ушул үйдүн артында 2 метр аралыкта тажикстандыктар биздики деп кирип келип алып, чегара катары куюп алган фундаменти турат. Негизи мурда алардын жери о паста болчу да. Анан азыр учурда уже кысып келип мэргечен келди. Шуна мына жол биздики карайт. Шуну биягы тажик болот, биягы кыргызда могу жолдун өдөсүчү. Азыр ошондо граница ушулда, граница битта дуал биякта да. Өтө кооптуу жерде болчу, ошон үчүн булмай. Демек логикалык жактан алып караганда, тажик тарап кыргызстандыктын бул үйүн жөн жеринен өрттөгөн жери жок. Үй ээси ушуну менен эми бул турак жайын калыбына келтирбестен башка жака көчүп кетип калчу болсо, тажик тарап үчүн дагы бери кыргыз жерине кирип келүүгө жол ачылат эмеспи? Бул жерде улам чыр чыгарып, үйлөрдү өрттөп, талкалоонун артында да дал ушундай максат турганы түшүнүктүү болуп турат. Азыр келдим, 2 saat болду. Келип көргөнүмө. Буга сен каякта болдуң? Ошонун бери качып жүрдүм да жокору. Кеше мына жакта жайшынып турган болсо да ок чыгарбасын деп. Демек кыргыз тарап болушунча тез аранын ичинде чегараны коргоп жашап жаткан бул мекендешибиздин үйүн калыбына келтирип бериши керек. Өкмөттүн берген маалыматына таянсак, өрттөлгөн турак жайды тажик бийлиги эмес, кайра эле кыргыз бийлиги калыбына келтирүү жагын мойнуна алыптыр. Бирок өкмөттүн буга чейинки чегарага, андагы тургундарга жасап келген мамилесин эске алуу менен өрттөлгөн үйдүн ордуна кайра башка үй куруп берүү үчүн акча каражатын ыктыярдуу элдин колдоосу менен чогултууну сунуш кылдык. Кече түн ичинде социалдык тармактарда көтөрүлгөн бул маселени колдоого алгандар саат сайын көбөйүүдө. Эл сом, золотая корона же бирдик аркылуу которулган акчанын суммасы көбөйө баштады. Абалга зээни кейиген ардактуу аталар, эл үчүн жүрөгү эзилген энелер, эр азамат жигиттер жана жерин сүйгөн кыз келиндер 5 сомдон тартып жогору мүмкүнчүлүгүнө жараша которууларды ишке ашырышууда. Белгилеп айта кетсек, өрттөлгөн үйдү мурдагыдан да жакшыраак кылып оңдоп түзөп, үйсүз калган кыргыз жаранынын башын жер каратпастан акылсыздык кылып аймакта айгай салып жаткан коңшу тажик тараптын алдында намысын жоготпоо зарыл экенин белгилеген Камчыбек Ташиев алдыңкы күндөрү жерине барып, үй ээсине материалдык колдоо көрсөтөөрүн телефон аркылуу билдирди. Башка белгилүүлөрдөн азырынча мындай чалуулар боло элек. Эскерте кетсек, 8 майда орун алган окуяда Кыргызстандын жарандары иштетип келген 4 гектар жерди Тажикстан карта боюнча Кыргызстанга тиешелүү эмес деп, эгин айдап жаткан Көкташ айылынын тургундарын кууп чыккан. Кагылышууда кыргызстандык 3 чегарачыга ок тийип, биринин абалы өтө оор. 5 бөлмөлүү үй өрттөлүп, чыгымы 1 миллион сомго бааланууда. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, Регион.